Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакты баштоого даярбызбы? Азаматсыңар. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Алгач дептер ручкаңарды алып, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Кана балдар, биз буга чейин кайсы бөлүмдү аяктадык? Туура, электродинамиканын негиздери бөлүмүн аяктадык. Азыр ошол бөлүм боюнча үйгө берилген тапшырманы текшерип алалы. Үйдөн формула жана бирдиктерди кайталап келмексиңер. Анда эмесе формулалар жана бирдиктер эстафетасына көңүл буруп толуктайбыз. Алдыңарда формулалар эстафетасы. Мына бул жерде электродинамиканын негиздери бөлүмүндө өтүлгөн формулалар жазылган. Өзүңөр көрүп тургандай, ар бир формулада бирден чоңдук жетишпейт. Мына ошол тегерекчелердин ордуна силер жетишпеген чоңдукту жазуу менен толуктап чыгасыңар. Муну дептерге жазабыз. Жазган болсоңор, анда бирдиктер эстафетасына өтөлү. Мына балдар алдыңарда бирдиктер эстафетасы. Бул жерде дагы тегерекчелердин ордуна ушул көрүп турган чоңдуктардын бирдигин жазып чыгабыз. Дептерге жазабыз. Анда эмесе күчтүн бирдиги, аралыктын бирдиги, сыйымдуулуктун бирдиги, пластиналардын ортосундагы аралыктын бирдигин жазгыла. Бул жерге зарядтын бирдиги, талаанын чыңалышынын бирдигин жазат экенбиз. Ошондой эле жумуштун жана чыңалуунун бирдиктерин жазабыз. Азаматсыңар балдар. Эми силер жазып бүткөн болсоңор, азыр мен туура жоопторун чыгарам, текшеребиз. Алгач формулалар эстафетасы. Биз формулаларды туура жазыптырбызбы? Ар бирибиз бул формулаларды карап, текшерип чыгабыз. Каталары болсо, оңдоп жазып коебуз. Азаматсыңар. Текшерип бүткөн болсок, эми бирдиктер эстафетасын текшерели. Бул жерде силер бирдиктерди жазып чыккансыңар. Эми ушул бирдиктер туура жазылганбы? Карап, текшерип, каталар болсо, оңдоп чыгабыз. Бул жазганыңарды сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу группага жөнөтүп коесуңар. Мен ошону карап баалайм. Эми балдар, биз кийинки бөлүм турактуу электр тогу деген бөлүмдү баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы электр тогу, ток күчү, токтун пайда болуу шарттары деп аталат. Сабагыбыздын максаты электр тогу, ток күчү түшүнүктөрү менен таанышабыз. Ошондой эле ток күчүнүн формуласын, бирдиктерин үйрөнүп, токтун пайда болуу шарттарын билебиз. Электр тогун колдонуу тармактарын билип, коопсуздук эрежелери менен таанышабыз. Биз бул сабакта эмне кылсак 5 деген баа алабыз. 5 деген бааны алуу үчүн өтүлгөн эрежелерди, формулаларды, бирдиктерди
токтун пайда болуу шарттарын жана электр тогун колдонуу тармактарын биле алсаңар 5 деген баага ээ болосуңар. Ал эми формулаларды, бирдиктерди билип, токтун пайда болуу шарттарын толук билбей, жартылай гана билип калсаңар 4 деген баага ээ болосуңар. Ал эми эрежелерди билип, формулаларды биле албай, же тескерисинче формулаларды билип, эрежелерди биле албай, башкача айтканда, бул нерселерди жартылай гана биле алсаңар 3 деген бааны аласыңар. Биз мурунку өтүлгөн темаларда затты түзгөн майда бөлүкчөлөр, атом, молекулалар баш аламан кыймылда болушат дегенбиз. Мына силердин алдыңарда суюктуктун, газдын жана ошондой эле катуу заттын молекулалык түзүлүштөрү көрсөтүлгөн. Же болбосо атомдун курамындагы оң жана терс зарядталган бөлүкчөлөр жылуулук кыймылда болушат деп айтканбыз. Бул кыймылдар хаотикалык болот. Хаотикалык деген эмне эле балдар? Хаос деген сөз баш аламан, иретсиз дегенди түшүндүрөт. Мына ушул баш аламан кыймылдагы зарядталган бөлүкчөлөр электр талаасынын таасири астында ирээттүү кыймылга келсе, анда өткөргүчтө электр тогу пайда болот. Биз бул электр тогунун кыймылын арыкта агып жаткан суунун агымына окшоштурсак болот. Суу бир багытты көздөй агат го балдар. Мына ошол сыяктуу биздин электр тогубуздагы багыты электр талаасынын натыйжасында бир багытты көздөй агышат экен. Мына бул сүрөттө көрүп тургандай, зарядталган бөлүкчөлөрдүн бардыгы бир багытта кыймылга келип жатат балдар. Эми карасаңар, ток деген сөз кыргыз тилинде агым дегенди түшүндүрөт экен. Суунун агымы дегенде эле бул жерде зарядталган бөлүкчөлөрдүн агымы бул электр тогун берет. Башкача айтканда, электр тогу деп эркин зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттүү багытталган кыймылын айтат экенбиз. Мына бул эрежени дептерге жазып койгула балдар. Жазып алдыкпы? Анда электр тогу багытка ээ болот экен. Токтун багыты үчүн оң уюлдан терс уюлду көздөй кеткен багыт кабыл алынган. Башкача айтканда, шарттуу түрдө оң зарядталган, бул жерде оң плюс белгисин көрүп турабыз, оң зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймыл багыты кабыл алынган. Мына балдар, силер көрүп тургандай, оң зарядталган бөлүкчөлөр кайсы тарапка багытталган болсо, электр тогунун багыты дагы ошол тарапка багытталат деп шарттуу түрдө кабыл алынган. Ал эми 19-кылымдын аягында электрон терс зарядталган элементардык бөлүкчө катары атомдун курамынан табылгандан кийин жана көп чөйрөдө токту электрондор алып жүрөрү белгилүү болгондон кийин токтун чыныгы багытын кабыл алышкан. Токтун чыныгы багыты үчүн терс уюлдан оң уюлду көздөй кеткен багыт кабыл алынган. Демек, бул багыт токтун чыныгы багыты болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү балдар? Айткылачы балдар, токтун бар же жок экенин кантип билебиз? Туура. Лабораториялык шартта биз өлчөгүч куралдардын жардамы менен биле алабыз. Башкача айтканда, токтун бар экендигин же болбосо жок экендигин
галванометрдин жардамы менен билсек болот. Ал эми үйдө, мектепте кантип билсек болот? Албетте, биз лампаны күйгүзүп же үтүктү саябыз. Телевизорду иштетсек дагы биз электр тогунун бар экендигин биле алабыз. Ошондой эле муздаткычтын иштешинен билсек болот. Ошондой эле мектепте сабак болуп жатса, электр коңгуроосунун иштешинен биле алабыз. Мына ушунун баары токтун түрдүү аракеттери болуп эсептелет. Биз бул аракеттер аркылуу токтун бар же жок экенин билебиз. Башкача айтканда, ток жылуулук аракетке ээ, химиялык аракетке, магниттик аракетке жана механикалык аракетке ээ. Ток чоң да, кичине да боло алат. Башкача айтканда, ток күчү менен мүнөздөлөт. Убакыт бирдигинде өткөргүч боюнча агып өткөн зарядтын ошол убакытка болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук ток күчү деп аталат. Балдар, биз бул эрежени жазып алабыз. Эми ток күчүнүн формуласына көңүл буралы. Ток күчү мына бул формула менен аныкталат. И барабар дельта Q бөлүнгөн дельта T. Бул жерде И ток күчү, Q заряд, ал эми T убакыт. Ток күчүнүн бирдиги 1 ампер. Ток күчүнүн бирдиги француз окумуштуусу Андре Мари ампердин урматына ампер деп кабыл алынган. Бул негизги бирдик болуп эсептелет. 1 ампер формула боюнча 1 кулон бөлүнгөн 1 секундага барабар. Себеби бул жерде формуланы карасак, заряд. Зарядтын бирдиги 1 кулон. Ал эми убакыт. Убакыттын бирдиги Си системасындагы бирдиги 1 секунда. Андре Мари ампер. Франциялык физик жана математик. Ал электрдик жана магниттик кубулуштардын байланышын туюнтуучу биринчи теорияны түзгөн. Магнетизмдин жаратылышы жөнүндөгү гипотеза амперге таандык. Ампер физикага электр тогу деген түшүнүктү киргизген. Практикада амперден чоң же кичине бирдиктер, башкача айтканда эселүү жана үлүстүк бирдиктер колдонулат. Мисалы, 1 миллиампер 10⁻³ даражасындагы амперге барабар. 1 микроампер 10⁻6 даражасындагы амперге барабар. 1 килоампер бул 10⁻³ даражасындагы ампер. 1 мегаампер бул 10⁻6 даражасындагы амперге барабар. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу бирдей убакытта бирдей сандагы заряд өтүп турса, же убакыттын өтүшү менен токтун күчү өзгөрбөсө, андай ток турактуу ток деп аталат. Токтун чоңдугу төмөнкү чоңдуктардан көз каранды. Ал чоңдуктар формуладан көрүп тургандай, Е элементардык заряд, N нолевой
көлөм бирдигиндеги заряддын саны. Биз муну өткөнбүз, билебиз. N нолевой барабар N бөлүнгөн V деген формула менен аныкталат. Ал эми формуладагы V заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынын ылдамдыгы. Ал эми S өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты. Биз токтун күчүн амперметр деген курал менен өлчөйбүз. Амперметр формасы, өлчөмү боюнча ар түрдүү болуп жасалган. Шарттуу түрдө биз амперметрди схемалык белгилениште А деп бул сүрөттө көрүп тургандай белгилейбиз. Ошондой эле турактуу ток күчүн жана өзгөрмө ток күчүн өлчөөчү курал, башкача айтканда амперметр, эки башка болот. Биз аны эмнесинен айырмалай алабыз? Эгерде куралдын бетинде минус, мына балдар көрүп атасыңарбы? Ушул жердегидей минус же барабар белгиси болсо, анда турактуу токко арналган амперметр деп билебиз. Ал эми куралдын бетинде силер көрүп тургандай синусоида белгиси болсо, бул курал өзгөрмө токко арналган болот. Көрдүңөрбү балдар? Экөөнүн айырмасын билип алгыла. Биринчи турган минус белгиси менен белгиленген амперметр бул турактуу ток үчүн. Ал эми синусоида менен белгиленген амперметр өзгөрмө ток үчүн. Электр тогу кайсыл учурда пайда болот? Же болбосо электр тогунун пайда болушу үчүн кандай шарттар аткарылышы керек? Нерселерде заряддалган эркин бөлүкчөлөрдүн болушу зарыл. Заряддалган бөлүкчөлөргө багытталган кыймыл берүүчү күчтүн болушу зарыл. Ошондой эле бул күчтү пайда кылган электр талаасынын болушу зарыл. Жана зарядды электр талаасынын таасиринде кыймылга келтирүү үчүн потенциалдардын айырмасынын болушу зарыл. Эми балдар, электр коопсуздук эрежелерин эске түшүрө кетели. Мына бул сүрөттөрдө көрсөтүлүп тургандай, биз электр тогун суу колубуз менен кармабашыбыз керек экен. Ошондой эле кичинекей бөбөктөрүңөр розеткага темир нерселерди салып жиберсе дагы, бул дагы кооптуу болуп эсептелинет экен. Бул жерде эмне кылып жатканын көрөбүз. Көрүп атасыңарбы балдар? Бул жерде өткөргүчтөн кармап тартып атат. Бул дагы туура эмес. А бул сүрөттөчү? Бул сүрөттө үтүктү электр тогуна туташтырган боюнча калтырып койдук. Башкача айтканда, туура эмес коюп кетип калсак, эмне болот? Өрттүн чыгышы мүмкүн экен, балдар. Мындан дагы башка учурлар кездешиши мүмкүн. Мисалы, ушул эле өткөргүчтүн ачык жерин кармап алышыбыз мүмкүн. Бул нерселерден сак болушубуз керек. Эми балдар, сабак силерге түшүнүктүү эле болду го деп ойлойм. Кайсыл окуучу канчалык түшүнгөндүгүн мен бул суроолор аркылуу биле алам. Биринчи, ток деп эмнени айтабыз?
токтун бар экенин кантип билебиз? Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Токтун күчү деп эмнени айтабыз? Кайсы тамга менен белгиленет? Ток күчүнүн бирдиги кайсы? Ток күчүн кайсы курал менен өлчөйбүз? Ток пайда болуш үчүн кандай шарттар аткарылышы керек? Мына биз бул суроолордун баарынын жообун бүгүнкү өтүлгөн сабактан таба алабыз. Дептерге жообун жазып, сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз. Эми балдар үйгө тапшырма алабыз. Окуу китебиңерден 71 параграфты өз алдыңарча окуп чыгып, бул темадагы аныктамаларды, формулаларды жана бердиктерди жаттайбыз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Сак саламатта калгыла.